Бизден барган куткаруучулар 22-23 жаштагы жаш куткаруучуларыбыз дагы бар эле, аларга биринчи ирет ошондойго кездешүүсү болду. Бирок ошентсе дагы эч ким өзүн жоготуп койбой, психологиялык жактан өзүн баягы даяр экендигин ошол жерден барып дагы бир жолу көрсөтүп, туугандарын карап отуруп, баягы жоголуп кеткен жакындарын биз таап берүү биздин милдет деген бир уран менен биз өзүбүз билебиз, түрк туугандарыбыз мусулман калп келет, биз дагы мусулманбыз. Жоготуп койсок дагы биз ошонун сөөгүн табып, мусулманча жерге жашырып берүүгө биз ошон милдеттүү экенбиз. Ошондой бир көз караш менен баягы акыркы күчүбүздү жумшап болсо дагы ошондой иш-чараларды жүргүзүп аттык. Куткаруу иштерин кыла бердик. Ошол биздин кинологдордун ошол иттердин жардамы болду, өзүнүн техникаларыбыз менен. Биздин кыргыздар куткаруучуларга баа беришим бул биздики балдарыбыз айтайын, биздин балдар мындай айтканда жүрөгү өрт келет экен да. Коркпой өтпөй. Эми ооба коопсуздугубузду өз сактап аттык, аны күндө бизге айтышат, башкаларга салыштырмалуу. Эми ачык айтканда ошол бүт мындай айткан сабак болду да. Анализ жасап аттык да биз деле кимдин чынын айтканда кайсыл мамлекеттики куткаруучулар кандай иштеп атты. Ошондо өзүбүзгө деле бир анализ жүргүзүп атсам, биздин балдар мындай жан дили менен иштеп атканы көрүнүп турду. Айырмаланып чынында элечи. Колдон кармаган, колдон. Башына байла. Иншалла, иншалла. Өзүмдө сүйүнөм, сыймыктанам, колумду төшүмө чабам деп, ошондой куткаруучу болуп иштеп жүргөнүмө. Биз мактанабыз да, бул турецкий, анан бул Европаныкы деп, бирок мактанган менен баардыгы бир тыйынга татып алганын ошол жерден сездик да. Баардыгы биздин көз алдыбызда, бутубуздун алдында тебеленип жатты. Мисалы алтын, күмүш, акча, тыйын, ошол баалаган материалдык жактан баардыгычы. Бирок биз ошонун баардыгын туура жашайбыз, умтулабыз, бирок ошончолук башыбыз менен, баш отубуз менен кирип кетпей, адамдык касиетибизди да сактап, башкаларга бир жакшы мамиледе болуу, ичибизден жаман көрбөй, мисалы бул жашоодо өткөндөн кийин артыңда бир жакшы сөз калыш үчүн бир адам баласы көп аракет кылып, өзү менен көп аракет кылып ошого машыгыш керек экен да.